Саламатсыздарбы, мен Рахат Усманбетова. Сиздерге электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында кантип катталуу керек жана кантип кирүү керек жөнүндө айтып берем. Электрондук кызмат көрсөтүү порталына кирүү үчүн сиздер Google'дан, поисковиктен портал түндүк KG деген деп жазсаңыздар, портал, государственный портал электронных услуг чыгат. Ошол порталга кирип берсеңиздер, ошого окшогон баракча чыгат. Баракчадан тилди тандап алсаңыздар болот. Анан кирүү деген кнопканы басасыздар. Кирүү деген кнопканы басканда бул жерде эки кнопка раздел бар, эки бөлүк бар. Ошол эки бөлүктөн сиздер электрондук кол тамга аркылуу же болбосо ID карта аркылуу кирсеңиздер болот. ID карта аркылуу кириш үчүн сиздер ID картаны картридерге кошуп, анан картридерди компьютерге кошуп, ошондо гана кирсеңиздер болот. Ал үчүн картридерди кошкондо паспортуңузду сизге берип жатканда ошол электрондук кол тамгаңыздын паролун берген, ошол пароль менен кирсеңиздер болот. Жана ал ID карта менен кириш үчүн, картридерди кошуш үчүн сиздер компьютериңиздерге тиркеме жүктөшүңүздөр керек да. Электрондук кол тамга аркылуу кириш үчүн сиздер электрондук кол тамганы калктуу теле борборунан аласыздар. Калктуу теле борборуна алгандан кийин сиздерге телефонуңуздарга же болбосо электрондук почтаңыздарга электрондук кол тамганын пароль келет. Андан тышкары электрондук кол тамганын порталга кирүү үчүн пароль келет. Единая система идентификациядан. Кирүү үчүн бул жерге персоналдык номериңерди жазасыздар. Ал персоналдык номер сиздердин паспортуңуздарда жазылган, ID картаңыздарда жазылган. Андан арыны баскандан кийин бул жерге сиздер электрондук почтаңыздарга келген паролду, единая система идентификациясынан келген паролду бул жерге жазасыздар. Ал парольду почтаңыздардан таап алсаңыздар болот. Андан арыны баскандан кийин бул жерде эки кнопка пайда болот. Жөнөкөй электрондук кол тамга менен же болбосо булуттук электрондук кол тамга менен. Жөнөкөй электрондук кол тамга менен кириш үчүн сиздер телеграмды буга чейин кошушуңуздар керек болот. Телеграмды кошкондон кийин бул жерге телеграмыңыздарга пароль келет. Ошол парольду жазышыңыздар керек болот. Мына мындай. Эгер сиздер жеке электрондук кол тамга менен киргиңиздер келсе, бул кнопканы басасыздар. Кнопканы басканда SMS аркылуу же болбосо электрондук почтаңыздарга келген парольду сурайт. Электрондук почтаны тандап алсак, бул жерге электрондук почтаңыздарга ошол пароль келет. Ал пароль PKI-Infocom деген организациядан келет. Ал жерге акыркы парольду жазасыздар. Бул пароль ар бир кирген сайын өзгөрүлүп турат. Ошону жазсаңызда сиздерден маалыматыңыздарды кароо үчүн уруксат сурап жатат. Мына эми сиздер электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталына кирдиңиздер. Бул порталдан көптөгөн электрондук кызматтарды алсаңыздар болот. Өзүңүздөр жөнүндө маалыматты билсеңиздер болот. Өзүңөрдүн жеке кабинетиңиздерге кирип карап көрсөңүздөр болот. Жана башка көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар.